Bismillahi, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Урматтуу туугандар, араб тили сабактарыбызды улантабыз. Биз 12-нчи сабагында жүрөбүз. Ошонун көнүгүүлөрүн иштеп жатканбыз. Азыр болсо 3-чү көнүгүүдөн баштап улантабыз токтогон жерибизден. Бисмилlah. Аннисил фаила фи куллин минал жумалил атия. Келерки сүйлөмдөрдөгү фаилди женский родко алмаштыр дейт. Мисалдагыдай кылып, мынакей мисал, биринчи мисалда көрсөтүлөт. Хорожа Мухаммадун минал байти. Мухаммад үйдөн чыкты. Хорожат Аминату минал байти. Амина үйдөн чыкты. Биз буларды домирде өттүк туугандар. Эгер бир эркек чыкса, ал кандай эч нерсе кошулбай эле хорожа өзүм ой деген жазылат. Эгер бир аял чыкса, ага не сүкүндү та кошобуз. Мына азыр ошол эрежелерди колдонобуз. Бисмилlah. Захабал мударрису илал фасли. Не дейт? Мугалим класска кетти дейт. Захаба кетти, ал мударрису мугалим класска кетти. Мугалим класска кетти. Эми азыр ушул эле биз мугалим аял класска кетти деш үчүн не кылабыз? Анда мындай эле сүкүндү та кошубуз керек да. Захабат ал мударрисату. Та марбута кошобуз, мугалим аялга. Захабат ал мударрисату иля ал фасли. Класска кетти. Мугалим аял класска кетти. Бул жерде сүкүн болбойт. Бул жерде касра менен аракет кылышыбыз керек. Азыр иншаллах алдыда бул жерде айтат. Захаба аби илал мусташфа. Атам ооруканага кетти дейт. Захаба кетти, аби атам, иля ал мусташфа. Атам ооруканага кетти. Эми ошону апам ооруканага кетти десек кантип айтабыз? Захабага сүкүндү та кошобуз. Захабат. Мисалы умми. Захабат умми иля, кечиресиздер, колум бир аз кыйшак болсо, иля ал мусташфа. Энем ооруканага кетти. Көңүл бурчу нерсе мына сүкүндү таалар кошулуп жатат. Жаласат толибу фил фасли. Окуучу класска отурду дейт. Жаласа отурду, ат-толибу окуучу, фил фасли класста. Же болбосо класска, окуучу класстын ичине отурду дейт. Эми ушул бул ат-толибди не кылышыбыз керек? Женский роддо сөз жазышыбыз керек да. Мисалы, толибату деп та марбута кошсок, ал окуучу кыз болот. Окуучу кыз класска, бул жерде окуучу эркек болуп жатат. Окуучу кыз класска отур десек не кылабыз? Анда биз жазабыз жаласат. Сүкүнү та кошобуз. Жаласат ат-толибату. Окуучу кыз отурду. Фи ал-фасли. Окуучу кыз класстын ичине отурду дейт. Кечиресиздер, бул жерде дагы касра жазабыз. Сүкүн жазбайбыз. Азыр бунун себебин айтып өтөбүз иншаллах. Хорожа ахи минал байти. Хорожа ахи минал байти. Которсок кандай болот? Хорожа чыкты, ахи менин агам, минал байти үйдөн. Менин агам үйдөн чыкты дейт. Эми ушул жерге эле ахин ордуна ухти, эжем чыкты десек не дейбиз? Ошондо чыктыны алмаштырабыз туугандар. Хорожат деп та кошобуз. Хорожат. Кечиресиздер. Хорожат ухти. Хорожат ухти минал байти. Эжем үйдөн чыкты. Бул жерде эмне болду десе туугандар, көңүл бурчу нерсе мына захаба, хорожа фейлдерге эле бир эркек болсо эч кандай эч нерсе кошулбастан өзү жазылат. Ошол эле бир аял кетти, бир аял ошону аткарган болсо, анда аларга сүкүндү та кошулат. Мына ушуну азыр бизге машыктырып көнүктүрдү да. 4-нчү көнүгүүдө эмне деп жатат? Тааммал ма яли. Келеркини жакшылап ой жүгүртүп карап көр дейт. Жаласат ат-толибату. Ушул мындай жазылат болот да. Жаласатит толибату деп сүкүндү та касралуу болуп калат дейт.
Эмнеге десек, мына түйүндө түшүндүрүп жатат. Алиф ламдан алдын сүкүндүү тамга келсе, ал сүкүндүү тамга касра менен аракет кылынат. Касра харакатына өтүп кетет. Бул деген эмне туугандар? Араб тилинде эки сүкүндүү тамга келиши мүмкүн эмес да. Эки сүкүндүү тамга келиши мүмкүн эмес. Эгер эки сүкүндүү келе турган болсо, анын биринчисин сөзсүз аракеттүү кылышыбыз керек да. Бул жерде алиф лам сүкүндүү да. Туурабы туугандар? Же болбосо, эгер комария болсо лам сүкүн болот. Шамсия болсо буга таштит коюлат, туурабы? Ошо таштит деген сөз туугандар. Мисалы сот тамгасы болсо, ошо таштит, бул жерде эки сот бар, биринчиси сүкүн, экинчиси аракеттүү деген сөз да. Бул жерде деле демек сүкүн. Шамсия комария болсо деле сүкүн. Анын алдында да сүкүн келсе, бул араб тилинде мүмкүн эмес. Сөзсүз биринчи сүкүндү аракет кылышыбыз керек. Же касра, же домма, же фатха болот. Бирок туугандар, өтө көбүнчө 80-90% касра менен болуп келет. Касра менен. Бул алда өткөнүбүздөй. Мисалы, мин деген харфу жарда фатха болуп келет. Минил байти эмес, минал байти. Мына бул жерде жазганыбыздай. Билишимче ушу фатхадан ушуну билем. Андан кийин доммадан, мисалы, хум деген домир бар го, алар деген. Ошону уласак, хумул деп уланат да, домма менен. Доммадан ошону билем. Калган туугандар бардыгы эле касра менен иншаллах жазылат. Алда өткөн мисалдардай болуп. 5-нчи көнүгү икро al-jumal al-atiya, келерки сүйлөмдөрдү оку. Бул жерде ман дейт да, суроо берүүчү сөз ким деген. Ушул жер сүкүндүү болчу да туугандар өзү. Андан кийин алиф лам, аль-фата, фата деген жигит деген сөзгө алиф лам кирген үчүн алиф ламдын ламы сүкүн, ман деген суроо берүүчү сөздүн дагы нуну сүкүн болгондуктан бул эки сүкүн биригиши мүмкүн эмес. Биринчи сүкүндүн сөзсүз аракет беришибиз керек. Демек ага касра беребиз. Манил фаталлази хаража мин байтикал ана. Азыр сенин үйүңдөн чыккан жигит ким дейт. Хуа ибну амми. Ал акемдин баласы. Ал агамдын баласы же болбосо. Улап окусак, хуа ибну амми. Ал агамдын баласы. Бир дагы ман суроо берүүчү сүкүн болчу. Аль-фатату деген кызда дагы тамарбута кирсе эле кыз болот. Бул деген кыз деген аль-фатат деген туугандар жаш кыз эмес да. 1-2 жашта кыз деле фатат боло бербейт. Ал туура аль-бинт боло берет, ибнатун боло берет, бирок аль-фатат боло албайт. Бул ушу жигит курагындагы кызы да, ошон эле женский род. Аль-фатату. Берде дагы алиф ламы сүкүндүү, ман деген суроо берүүчү сөздүн нуну сүкүндүү. Демек биринчи сүкүндү касра беребиз. Улап окуп кетиш үчүн да туугандар. Анткени эки сүкүн болсо анда эч качан улап окуп кетүү мүмкүн болбой калат да. Ошондуктан биринчисине аракет беришет. Манил фатату лати харажат мин байтикал ана я Мухаммаду. Эй Мухаммад, ал-ана азыр, харажат мин байтика. Аллати харажат мин байтика. Эй Мухаммад, азыр сенин үйүңдөн чыккан кыз ким? Хия бинту холати. Ал менин тайэжемдин кызы дейт. Көңүл бурчу нерселер туугандар, азыр эки сүкүн жолугусуна көңүл буруп жатабыз да. Лиман деген сүкүн болчу туугандар. Ман деген харфка эле, ман деген сөзгө ли кирип жатат да. Лиман болчу, бирок аль-мифтах сөзүнүн дагы алиф ламдын ламы сүкүндүү, лимандын да нуну сүкүндүү болгондуктан эки сүкүн жолугушу мүмкүн эмес. Нунга аракет беребиз. Лиманил мифтаху лази алал мактаб. Лиманил мифтах деген ачкыч кимдики? Болду. Эми бул аллази исм мавсулдун бул наат сыфат болуп келип жатат да. Кандай ачкыч? Аллази алал мактаб. Партанын үстүндөгү ачкыч кимдики? Хуа лил мударриси. Ал мугалимдики. Лиманис саату. Саат кимдики деди. Бул жерде да биринчи нунду касра аракетин берип жатабыз. Лиманис саату. Саат кимдики болду? Эми сааттын сыпаты туугандар. Кандай саат? Аллати алас сарир. Керебеттин үстүндөгү саат кимдики? Хия ли заужи ухти. Түшүндүңүздөрбү? Ал менин эжемдин күйөөсүнүкү дейт. Заужи күйөө, ухти мудоф илейхи. Заужи мудоф, ухти мудоф илейхи. Ал менин эжемдин күйөөсүнүкү дейт.
Алтынчы көнүгү акмил al-jumal al-atiyata biwad'i ismin mawsulin munasibin allati fil farag. Төмөндөгү сүйлөмдөргө дейт. Allazi же болбосо allati исм маусулдарын койгулайык келген дейт. Туугандар, бул allazi, allati булар асмаул маусула, ал-асмаул маусула деп аталат, исм маусулдар деп. Булар тууралуу толук өтө элекпиз иншаллах. Азыр бирдик гана сүрөтүн өтүп жатабыз да. Allazi бул бир мужской, allati бул бир женский. Бул ушуларды эми биз алдыңкы сөздөрүнө наат сыпат кылып беришибиз керек да. Ал-китаб дегенде кандай китеп? Allazi alal maktabi, партанын үстүндөгү китеп деп. Сүйлөмдөрдү дагы иншалла ушундай тартипте толтурабыз. Allazi жана allati сөздөрүн наат кылып, сыпат кылып алып келебиз туугандар. Мисалы, ал-китаб. Эми бул жерге эмне коебуз? Allazini коебуз. Китеп сөзү мужской род, ошондуктан allатини койгонубуз туура эмес. Allati женский роду. Ал-китабу кандай китеп? Allazi alal maktabi, партанын үстүндөгү китеп, лил мударриси, мугалимдики. Демек туугандар, берде ал-китаб эмне болду? Ман'ут, сыпатталган зат болду. Allazi десе берде исм маусул, бул жерде эмне? Нааттын кызматын аткарып атат да, сыпаттын кызматын аткарып атат. Ал эми алал мактаб болсо туугандар айтканбыз, исм маусулдан кийин сөзсүз сүйлөм же сүйлөмгө окшогон нерсе келиш керек дегенбиз. Жөн эле allazi деп токтотуп койсок, ал эч кандай анын мааниси жок. Кийинки сүйлөм ал-коламу, калем дейт. Калемге эми биз исм маусулду колдонуу менен сыпат беришибиз керек. Кандай калем? Allati же allazини коебузбу? Туурасы allazини коебуз, себеби калем мужской род. Ал-колам, кандай калем? Allazi fi haqibati, менин сумкамдагы калем максурун, сынык. Менин сумкамдагы калем сынык дейт. Ас-сайяроту, уна дейт. Кандай уна? Эми бул жерге туугандар allati алып келебиз, себеби ас-сайяро женский род. Кандай уна? Allati хорожат минал мусташфал ана, азыр ооруканадан чыккан уна лит тобибил жадиди, жаңы дарыгердики. Лит тобибил жадиди, жаңы дарыгердики. Ал-калбу, ит дейт. Эми итке ошо исм маусулду сыпат кылышыбыз керек. Кандай ит? Allazi fil hadиqати. Allazi fil hadиqати. Бакчадагы ит маридун, оорулуу дейт. Бакчадагы ит оорулуу. Ал-фата деген жигит. Кандай жигит? Allazi хорожа минал масжидил ана. Азыр мечиттен чыккан жигит. Эмне болду ал жигитке? Ибнул муаззин, азанчынын уулу дейт. Көңүл бурабыз туугандар. Allazi муптада, берде ибн сөзү эмне болуп жатат? Хабар болуп жатат. Жигит бала деген да, ушундай эле сүйлөм. Калгандары сүйлөмгө кошумча сүйлөм маанисин күчөтөт. Баланы дагы мудоф кылды. Кимдин баласы? Ибнул муаззин, азанчынын баласы. Тилка ал-баттоту. Тилка ал-баттоту. Тигил өрдөк дейт. Тигил өрдөк. Эми биз сыпат беришибиз керек. Кандай өрдөк? Тамарбута турат. Демек буга эмне кылабыз? Allati сөзүн алып келебиз туугандар. Тилка ал-батто, кандай өрдөк? Allati tahta шажароти. Дарактын астындагы өрдөк, дарактын астындагы тигил өрдөк. Эмне болду ал өрдөккө? Либинтил фаллахи, дыйкандын кызыныкы дейт. Дарактын астындагы тигил өрдөк дыйкандын кызыныкы. Ал-байтул жадиду, жаңы үй. Кандай үй? Жаңы. Кандай үй? Да экинчи сыпатын алып келишибиз керек туугандар, исм маусулду колдонуу менен. Ал-байтул жадиду аллази фи залика шарии. Бул фи залика шарии туугандар
Мо исим маусулдан кийин сүйлөм келиш керек дедик эле. Ушу исим маусул менен кошулат да мааниси. Al-baytul jadid allazi fi zalika şari'i. Tigil köçödөгү жаңы үй lil waziri вазирдики. Ad-darsu дейт, сабак. Сабак. Кандай сабак? Allazi ba'da hadha ad-darsi. Ушул сабактан кийинки сабак sahlun jiddan. Өтө жеңил дейт. Кийинкиси болсо man al-fatatu. Мен туура жаздым туугандар азыр. Мен азыр туура эмес жаздым. Себеби эки нун жолугуп калды. Биринчисине касыр беришим керек. Manil fatatu. Кандай кыз? Сыпатын беребиз. Исим маусулду колдонуу менен. Allati jalasat amama al-madrasati. Мектептин маңдайында отурган. Мектептин маңдайында отурган кыз ким дейт? Жообу hiya tolibatun min Малайзия. Ал Малайзиядан болгон окуучу кыз дейт. Атилка al-haqibatu. Тигил сумка дейт. Кандай сумка? Сыпат беришиз керек. Исим маусулду колдонуу менен al-latini алып келебиз. Сөбү haqibатун женский род. Атилка al-haqibatu allati tahta al-maktabi. Партанын астындагы тигил сумка. Лака я Мухаммаду. Сеникиби о Мухаммад? Түшүндүңүздөрбү сүйлөмдү? Партанын астындагы тигил сумка сеникиби эй Мухаммад деп атат да. Жообу не дейт? Ла хия ли содиqi Мухаммадин. Жок, ал менин досумдуку, Мухаммаддыкы деп жатат да. Жок, ал менин досумдуку, Мухаммаддыкы дейт. Бул Мухаммад сөзү кошумча туугандар. Жөн эле ал досумдуку деп койсо болмок, бирок досун дагы ачыктап аныктагысы келип жатат, ошондуктан Мухаммадин деп аны да кошуп жатат. Ла хия ли Мухаммадин содиqi десек деле болот. Ла хия ли содиqi Мухаммадин десек деле иншаллах айырмасы жок. Ал калиматул жадида бул сабактын жаңы сөздөрү ал-амму. Ал-амму деген туугандар айтып өттүк алдыда. Мына бизге азыр арабча менен түшүндүрүп жатат. Ахул аби дейт. Атанын эркек бир тууганы ал-амму болот. Ал-аммату тамарбута кошсок ухтул аби. Атанын кыз бир тууганы. Айырмасы жок, эжеси же карындашы болобу. Ал-холу деген ахул умми. Эненин эркек бир тууганы бизче таяке. Ал-холату ухтул умми. Эненин кыз бир тууганы. Эжеси же сиңдиси бизче таяже. Ал-фаллаху. Al-fallahu diqan. Mustashfal wiladati төрөтүйү. Мына ушун менен 12-нчи сабагыбыз аяктады. Wallahu alam. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbatihi ajma'in.